Римдин мыйзамы Кыргызстанга келгенине 80 жыл болуптур дейт. Силер эмне президенттикке талапкерлигиңерди койгондо эле көрүнүп анан көрүнбөй кеткениңер жаман болуп атпайбы? Конституцияны окуган кыргыз барбы? Жок. Бирок көп иш жасап атырсыңар ал. Мамлекетти түптөш үчүн 3 суроого жооп беришибиз керек. Ошол салымыңарды эл билбегени мени абдан өкүндүрөт. Ырым-жырымды эле салт деп айтып коюп атпайсызбы? Жок, салт деген терең нерсе. Сүрөт болуп көз алдыбызга чагылып калат турбайбы? Анан өткөнү да оңой турбайбы? Жерин бөөнүкү деп атканда эле уже ишенич кетет. Жол көрсөтүп аткан данышмандардын жетишсиздиги болуп аткандыр. Мындан кайтсак биз кыргыз болбой калабыз, анда калк болуп болбойбуз, эл болбойбуз, тарап кетебиз, жок болобуз. Анан бир робот сындуу эле ооз эле сүйлөп атат. Кыргыз жер менен суу менен антып берет. Кыргыз бүтүндөй жүрөк экен да. Мени бирөө жаман көрүп атса, анда мен ошого татыктуумун деген сөз да. Катке, мен малдардын баарын саттым, буюрса батир алабыз. Ай, үйдү коё тур. Жанагы элдин баары үйгө акчасын салып коюп, анан тиги акчасын алдырып ишпеди. Же үйдөн жок, же акчасынан жок. Анан экөөбүз акчабыздын баарын салып коюп, монтип отурбайлы. Энең дурайны, сен башыңды иштетпейсиңби? Сен китеп окубайсың кичине. Курулуш компания бул башка, кооператив деген башка. Кооператив ал жерде посредниктер көп. Курулуш компания акчаңды аласың, бересиң, батириңди аласың. Түшүндүңбү? Ай, ак окуянын тиги айырмасын ким билиптир? Андан көрүп башты урутпай бар, юристке чалчы, документтерин баарын даяндасын, бар. Азыр. Катке, үйдү алдык. Я. Болсун. Ооба. Тиги махабат көнөгүңдү кийип тур. Көптөн бери бизде махабат боло элек. Эмне дети? Жөнтүрчай ашкал. Карганда жаман карадың өлүмдү көрөйүн. İşte kahve canım desin. Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы көкүрөк толгон көксөгөнүбүздүн баарын көкүрөгүбүз менен угабыз деп ойлойм. Анткени жакшы көргөн агам өткөндө дагы канча жыл мурун маек жасагам. Тойбой калганбыз. Азыр бүгүн дагы улантысын кылалы деп ойлодук. Коомдук ишмер Айман Касенов бүгүн мейманда, саламатсызбы? Кутмандуу таң. Кандай жүрөсүз? Рахмат, Кудай деп жүрөбүз, жакшы эле. Силер эмне президенттикке талапкерлигиңерди койгондо эле көрүнүп анан көрүнбөй кеткениңер жаман болуп атпайбы? Бирок көп иш жасап атырсыңар, ал экрандан сырткарынын баары көп нерселерди сүйлөштүк, айтты. Жөн жүргөн эмес экенсиз, кыргыз эли үчүн салым кошуп атканыңар, бирок ошол салымыңарды эл билбегени мени абдан өкүндүрөт. Анда кичине мындай наглыйраак, анан мындай мактанчагыраак болуп койсоңор эмне болот эле дейм да. Жалгыздык дагы кыргызга тиешелүү мүнөз эмеспи? Кыргыздар негизи баатыр эл болот бир четинен. Баатыр эл бирок жоодо жок болсо, баатырлыгы мактанчаак болуп калат. Иш менен айгинелеш керек дейсизби? Ошон үчүн башка жакка бурушубуз керек да. Бул эми баатырлык менен мактанчаактын эки жагы бар да. Мен оюмча кыргыз жөн гана мындай ишин жасай берип анан эл баамдап калып анан атагын эл чыгарса керек да. Эл жасап атат деп айтса, ошол сиңиш керек да элгечи. Мындай көрүнүп эле мындай айта берсең, же башы жок, же аягы жок болот. Анан мындай салмактуу иш жасасаң, муну акырын эч кимге билдирбей, акырын жылдыра бериш керек. Биз бирдемкени эстеп калып эле чурулдап, анан 5 мүнөттөн кийин унутуп калып атпайсызбы? Алын баары калып калат да. Аягына чыгарыш керек да, баштан соң акырындан эл жарыялайсыңбы, бирок жергиликтүү эл алар менен иштеп атсаң, алар билет да. Билсин деп иштеген жокмун, ошол жак өнүгүп кетсин деп бир салымым болсун деп жүрөм ошол. Тилекке каршы кийичине башка өңүткө нукка бурулуп бараткандайбыз. Анан элдин көнүп калган нерсеси мындай көкүрөгүн чапкылап, мен мындай деп ким көркөм сүйлөсө, ошону пир тутуп алганыбыз өкүндүрүп атат да. Көкүрөгү менен сезип, ишин баамдап,
тараза ташына салып бир данышмандык кыла албай атабызбы? Кандай деп айтсам, 30 жылдан бери, эме 31 жыл болуп калды азыр. Бирөөнүн чапанын кийип алып жүрбөйбүзбү? Өзүбүздүкүн келикпизби? Өзүбүздүкүн келикпиз. Биздин чапан мындай эмес да. Жанагы айтып атпайсызбы, көкүрөгүбүздү чаап, соц тармактарга чыгып, айтып атабыз, анысы да бар. Бирок бул болсо эми азыркы күндө бул кандайдыр бир манипуляция да. Элибиздин башын айлантып, ушул маалыматты абдан көп болуп кеткенде элдин башы айланып калат да. Бул жана кадимкидей бир согуштун бир эмеси да. Эң мындай орчундуу согуштун бир бөлүгү болуп эсептелет. Мында сүйлөшүп атканда гибридный согуш деп өтүп беле. Ошол маалыматтын ар кандай түрүлгөн жөн эле түрлүү маалымат айтылып атса элдин башы айланып калат. Аягы тажагандан карабай да калат, окубай да калат. Азыр ошого алып келиш керек болуп атат да элдичи. Муну ким жасап атат? Чет жактан жасап атышат алар. Ушул жактын азыр дүйнө жүзүнүн абалын көрүп атасыңар, ал акыбалын көрүп атасыңар. Ар кайсы жакта согуш болуп атат. Бул согуштун кесепетин биз да көрүп атабыз. Бизге да тийип аткан жери ошол. Ошондуктан айтып атпаймынбы, өзүбүздүн чапаныбызды кийсек, көкүрөгүбүздү ачсак, ошондо анан биз жакшы талдап калабыз. Өнүгүүдүн, кыргызда өнүгүү деген бул түшүнүк башкача да. Мисалы баягы батыш жактыкындай эмес. Аны материалдуулукка Батыш жактыкы өнүгүү деген эми материалдуу жагынан карайт, байлыгынан карайт, жана социальный статусту карайт. Эми бизде каада деп коюп атпайбызбы? Каадасы кандай, ошого карашат. Кыргызда илгери өнүгүү деп ички дүйнөсүн коет. Жанакы бай болду деп айтып атпайсызбы? Бай болгур деп чоң апаларыбыз урушканда, бул ички дүйнөң бай болсун деген мааниде алчу да. Ошон үчүн кыргызда өнүгүү деген бул ички дүйнөңдү өнүктүрүү, табигат менен шайкеш келип жашоо, гармонияда да. Ошон үчүн биз өнүгүү деген сөздү да башкача түшүнөбүз. Азыр мээбиз батыштыкындай түшүнүп калды, а жүрөгүбүз өнүгүүнү башкача түшүнөт. Ошондуктан азыр ошо аң сезимибизди ойготсок, өнүгүүгө кадам баскыч үчүн бул аң сезимди ойготуш керек. Аң сезим ойгонгондо анан жашооң ойгонот, жашооң өзгөрөт. Жашоосу өзгөргөндө адам баласынын, ошондо ааламга шайкеш келебиз. Ааламга шайкеш келсек, анда жаратканды тааныганга барабар. Жаратканды кантип тааныйбыз? Жаратканды кыргыз эли духу менен, руху менен тааныйт, жүрөгү менен тааныйт. Анткени жараткан жүрөктө жашайт. Кантип тааныйт деген сөз. Биз айтып кетип атабыз, мына кыргыз каада салт менен бай. Кыргыздын мүнөзүн, кыялын, дүйнө таанымын, каадасы менен салтын баарын кошуп жүргөндө нарк деп айтып атат. Мына Мелис Мураталиев досубуз бар, агабыз. Ал айтып атат, бул нарк десек деп. Нарк менен жашап келген киши. Бирок ошо салттын өзөгү бул табигаттын мыйзамдары. Салт өзү жашоонун эрежеси дейт. Салт эч качан өзгөрбөйт. Табигаттын мыйзамдары акырындан жуурулуп күнүмдүк турмушубузга сиңип салтташып кеткен. Ошо салт менен жашап атпайбызбы? Ошо жаратканды тааныш үчүн биз ошо табигаттын мыйзамдарын таанышыбыз керек. Табигат мыйзамдарын же жараткандын мыйзамдарын менен жашаса, ошондо анан жаратканды тааныды деп эсептелет. Анткени бизде эми ал кандай мыйзамдар деп суроо жаралса, мүмкүн суроо жаралат. Бул оңой эле мыйзамдар. Сен айкөл бол, адилеттүү бол, ак ниеттүү бол, чынчыл бол. Чынчыл болсоң, чынчыл болуш үчүн бул эр жүрөктүү болушуң керек. Эр жүрөктүү болуш үчүн даанышман болушуң керек. Бирок чынчыл деген сөз акыйкатты сүйлөгөн, акыйкат менен чынчыл эми бул
өзүңдү өзүңдү алдаба деген сөз да. Бул бирөөгө чындыкты салып деп айта бербе деген сөз эмес да. Эң биринчиден өзүңдү алдаба дейт. Өзүңдү алдасаң, өзүң анда бул башканы оңой эле алдап коесуң да. Ошо өзүңдү өзүң алдабаш үчүн, чынды айтыш үчүн буга эрк керек. Бул да жараткандын мыйзамы. Эрктүү болсоң, анда чынды айта аласың. Данышмандык деп биз башкачаны таанып атабыз. Данышмандык бул табигаттын билимин, ушунун ичинде өткөн өзөгүн таануу бул данышмандык дейт. Ушуга келсек, анда аң сезимибиз ойгонот. Мына жакында римский правонун 80 жылдыгы болду Кыргызстанда. Римдин мыйзамы Кыргызстанга келгенине 80 жыл болуптур дейт. Бирок биз Римдин мыйзамы менен жашабайбыз да. Рим кайда, Кыргыз кайда? Бул четтен келген башка дагы бир чапандын дагы бир эмеси болуп атпайбы? Өпкө кагы деп койсо болот. Конституцияны окуган кыргыз барбы? Жок. Мыйзам менен жашап аткан кыргыз барбы? Жок. Кыргыз жүрөк менен жашайт. Кыргыз башка этика деп койсок болот. Өзүбүздүн баягы уят. Эл эмне дейт? Кой элден чыгып калабызбы? Ушундай салт менен, салтташып кеткен мыйзамдар менен жашайбыз. Жазылбаган мыйзамдар менен. Ушу аң сезим ойгонгондо, ушуну терең түшүнгөндө, анан ушу салтыбыз мыйзамга айланат. Азыркы эме талап болуп атпайбы? Ошо кандай мыйзам жазышыбыз керек, конституция деп баштаганбыз. Ошол жакты биз ошо өзүбүздөн чыгып, ошондой жарандарыбыз чыгып, ушундай атууларыбыз чыгып, ошого жетип, аң сезимин ойготуп, жанагы мен айтып кеткен табигаттын мыйзамдарын чечмелеп, салттарыбызга шайкеш, салттарын чечмелеп, анан жазып чыксак, конституциябыз ошондо анан иштейт. Ошондо анан мыйзамдуу болобуз. Биздин анан мыйзамдын өзөгү эмне? Кыргыздын негизги мыйзамы дүйнө таанымы. Дүйнө таанымы бул биздин идеология. Мировоззрение деп коет. Идеологияны издеп атпайбызбы? Ал өзүбүздө жашайт. Мындан артык идеология кандай болсун? Мамлекетти түптөш үчүн 3 нерсеге биз үч суроого жооп беришибиз керек. Биз кимбиз? Эмне үчүн жаралганбыз ушул дүйнөгө? Вазипабыз кандай да? Миссиябыз деп коет. Анан үчүнчүсү, бул дүйнөгө эмне беребиз деген сөз. Эмнени калтырабыз деп. Дене менен рухту ар дайым бөлүп келген кыргыз. Дене бул эми ата энебизден калган кан. Көзүң кандай болот? Келбетиң кандай болот? Эми денеңдин структурасы кандай болот? Бул ата энеден калган. Буну генетика дейт. А сенин ички вазипаң, сенин ички жанагы жараткан, жазган программаң бул жараткандан. Ошо программаны тааныганда, кантип тааныйбыз? Жүрөк менен, рух менен, дух менен, дем менен тааныганда, ошондо анан акыл эс өзгөрө баштайт. Жүрөктү толтуруш керек, жүрөктү ачыш керек, көкүрөктү толтуруш керек, жүрөктү ачыш керек деген сөз бул ошону таануу. Ошол рух менен, дем менен тияктын мыйзамдарын угуп, ошону ой жүгүрт. Экөөнү бөлгөндө бул ошондой. Ушул дүйнөдө, мына жалган дүйнө деп атышпайбы бул дүйнөнү? Дух менен биздин дене кошулганда, бул жалган дүйнөдө биз ушул адам катары мына өзүбүздү бири-бирибизди көрүп атабыз. Ушундай тереңдиктен биз өзүбүздүн өзөгүбүздү алып чыкпасак, калган эчтекеси иштебейт. Ошон үчүн биз баягы TikTok болуп калак, соцсетте жүрөбүз, бири-бирибиз менен кыйкырышып эле урушуп жүрөбүз. Тынчсыз отуруп өзүңүздү уксаңар, ошол жактан чыгат баары. Жаратканды тааныган киши кыйкырбайт. Ал билет, бул маңдайыма жазылган деп. Анткени бул дагы мыйзам. Маңдайда жазылганды көрөсүң дейт. Бирок маңдайга жазылган жараткан дагы бир айткан, маңдайга жазылды. Бирок сен өзүң ошону тандашың керек. Оң жакталасыңбы, сол жакталасыңбы? Ошол тандооңо жараша сага же жаза болот,
же белек болот, же сыноо болот. Азыркы мына болуп аткан окуялардын баары эле ошол. Биз өзүбүзгө айтыш керек, бул эмне, жазабы же сынообу? Же бул белек мүмкүн, биз билбейбиз да. Ошону терең ойлонушубуз керек. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир Кыргызстандын жараны азыр тандап атат да, кайсы жылга барабыз деп. Оң жарапты алабызбы, сол жарапты алабызбы деп. Мына айтып кетип атабыз. Азыр канча бир жарандарыбызды камап коюшту дейт, Анан кемпир абад берилип калыптыр деген. Бул берилдиби, берилди имишпи, биз документтерин көрө элекпиз. Бирок кыргыздын мүнөзүнүн карата талдасак, ушуну талдап көрсөк. Жер боюнча кыргыз жер менен суу менен ант берет. Манастын анты башталат. Жер менен суу менен антымды берем деп. Жери жер, суу деген эли. Түшүнүк. Бул символикалык түшүнүк терең жаткан. Моде Шаньюй деген болгон экен, билесиңер да, аны 36-кылым биздин доорго чейин. Кстати, мындай Чижи деген баласы ошол таласта каза болгон да, ошол жакта Хун империясы талкаланган. Моде Шаньюйду сураганда ал айткан, атын берди, согушпайын бирөөмөн деп. Аялын берген сулуу. Анан жеримбе дегенде согушкан. Эмне үчүн? Жер болбосо эл өнүкпөйт да. Элге жерди эч качан берилбейт кыргыз. Ошон үчүн жер менен ант берет. Жер ыйык. Жер деген бул дагы бизге түрүү бир эме да, субстанция дейбизби, жан эми, бунун баягы кыргыздын түшүнүгүндө жердин акыл эси бар. Ошон үчүн жер менен сүйлөшөт. Жердин белгисин талдап турат. Тоо жүрүп кетиптир, көчкү жүрүп кетиптир, бул талдоолор. Ошол белгилер да. Бул эми кыргыздын дүйнө таанымында бар. Ошон үчүн айтпам, антология деп коет да мындай эметкенде. Ошондуктан жер маселеси абдан татаал. Жалгыз чечпейт эч ким. Эл менен акылдашыш керек. Эмне үчүн? Кыргыздар ханды алдыга чыгарганда эң татаал убакта чыгарчы. Өзүн ишенген, кыргыздын жүрөгүн тааныган, кыргыздын салтын алып жүргөн деп. Ошол маселесин чечкенден кийин анан хан кетип өзүнчө эле жашап калат да. Ошон үчүн кыргызда хан болгон эмес деп атпайбы? Азыркы убакта мына ханды чыгарган туура чечим кылыш керек да. Бирок эл менен акылдашып, эл наразы болуп калса, анда бул жараткандын мыйзамын бузуу. Акылмандык, данышмандык деген ошол да. Ошон үчүн биз терең ойлонушубуз керек. Өзүбүздө эл эмне биз өзгөрдү, эмне кайсы мыйзамдарды бузуп атабыз, ушундай сыноо келип калды бизге деп. Тетиякта Тажикстанда каза болуп атат балдарыбыз. Биякта жерибизди талашып атат. Талашылбаган жерлерди, кыргыздын жерин талашып атат баарын. Ошол жактан мына жер деген ошол ыйык болот. Жердин белгисин да караш керек. Ал кетем деп атабы, же кетпейм деп атабы. Ал да бар да. Жанакы биздин жарандарды кармаган да эмес. Акыйкаттык болсо анда жазасын алсын. Бирок ар бир киши акыйкат деген сөздү өзүнө эмес керек. Мени бирөө жаман көрүп атса, анда мен ошого татыктуумун деген сөз да. Эки тарапта өзүн ойлонуш керек да. Мен эмне кылдым, мени ушундай маани эме кылып атат деп. Кыргыздар негизи бир өзгөчө калыппыз да. Биз жасаган ишин көп карабайбыз. Биз ниетин карайбыз. Ошол өзөгү да. Кыргыз ниетин карап, анан айтат, мунун ниети ушундай эле, ошон үчүн ушундай болуп калган. Ар бир жазалып атканда ошо ниетин караш керек. Ниетинен кийин анан жасалган иши бул бүтүлгөн иш. Ошондон анан айтылак болобуз. Бул жазабы, же сынообу, же билекпи деп. Өзүбүздүн чапан деп атканым ошол. Муну кыйкырып айта албайсың, муну тиктоктон жеткире албайсың. Муну жүрөктөн чыгып айтып, жүрөк даяр болгон киши угат. Даяр болбосо, муну кыйкырсаң да эч ким уга албайт.
маңдайыбызга жазылган болсо анда көрөбүз аны. Бу да жараткандын мыйзамы. Бирок өзүңдүн вазипаңды түшүнүп, жанагы жараткан кандай программа жазылып калган, ошого ылайыктуу иш алып барыш керек. Унчукпай иштейсиңби? Бул маңдайыңга жазылган иште. Эл менен сүйлөшүп, элге маалымат жеткиресиңерби? Бирөөнү элге ачам дейсиңерби? Вазипа ошондой, программа жазылган. Ошону кабыл алдым деп ыраазычылык билдирип, ыраазычылык билдирүү бул дагы жараткандын мыйзамы. Бул дагы биздин салттын өзөгүндө жатат. Мен азыр ушу талдап эметип чыгарып берип атам да, булдай. Жөнөкөй биз салт деп эле мына ырым-жырымды эле салт деп айтып коюп атпайбызбы? Жок, салт деген терең нерсе. Өзөгүндө жараткандын мыйзамдары турат. Ошону терең түшүнгөндө, анан бизге баардык орду-ордуна туруп калат. Кыйкырбай эле биз жүрөк менен эле сүйлөшүп коебуз. Ой менен сүйлөшүп коебуз. Негизи эми кут деген сөз бар бизде жакшы. Элге качан кут келет деп айтып жүрөбүз да. Өз-өзү менен ынтымакка келгенде, айлана чөрөсү менен ынтымакка келткенде, ынтымакка, жараткан менен, табигат менен ынтымакка келгенде, бул бирдиктүүлүктү жаратат. Ошол бирдиктүүлүктө болуп туруш, эми бул орустун сөзү бар, азыр модный, осознанность деген ошол. Ошо бирдиктүүлүктө болуп турганда, баары ынтымакта болуп турганда, баары шайкеш келип турганда, баардыкта гармонияда болуп турганда, анан жүрөк ачылып, анан жаратканды тааныйбыз. Ошондо анан биздин салттарыбыздын ичинде жаткан мыйзамдарды ачып, анан биз аны экономикагабы, жанакы финансы тармагынабы, башкаруу тармагынабы, ошонун баарын мыйзамдарын өзөгүнө киргизип, анан өзүбүздү түптөй баштайбыз. Ушундай түптөгөн нерсени, муну концептуальность деп коет. Концептуальность деген эмне? Өзүбүздү башкаруу. Азыр бизди башка бирөөлөр башкарып атат. TikTok аркылуу, маалымат аркылуу, согуш жарыялап, тияктан тигини талашып, буну талашып, ошонун баары башкаруу бизди башкарып атат. Ама мунун баарын өзүбүздөн чыгарып тизип келсек, бизди башкара албай калат эч ким. Кыргыздын вазипасы эмне? Бул дүйнө жүзүнө жаңы өнүгүү багытын көрсөтүү. Өнүгүү тышта эмес, өнүгүү ичте киргизүү, ичиңерде жатат өнүгүү деп ошону көрсөтүү, бул биздин вазипа. Биздин кыргыз элдин миссиясы эмне үчүн? Кыргыз деген сөздүн өзү эле кыргыз деп атпайбы? Кыр деген кыраада. Кыр деген эми тоону билдирет да, бийиктик. Анан кыра деген сөз бар, даанышман, тоолук даанышмандар деген. Бул жер менен асмандын ортунда туруп даанышман экөөнү бириктиргендер. Экөөнү тең түшүнгөндөр, тең алып барган. Калыстык бул дагы бул жараткандын мыйзамы. Ушунун мыйзамдардын баары кыргызга негизи сапат болуп калыптанып калган. Ошол сапаттарыбызды биз элестесек, кыргыз эли элес менен жашайт. Ошол сапаттарыбызга, жараткандын мыйзамдарына биз умтулсак элеске, ошондо анан өзүбүзгө келебиз. Ошондо анан бизде өнүгүү жолуна түшөбүз. Бизде элес болгон үчүн жана ооздон оозго айтылып келаткан нерселер сүрөт болуп көз алдыбызга чагылып калат турбайбы? Анан өткөнү да оңой турбайбы? Бул өзгөчөлүкү да. Ошо негизи тоолук элдердин өзгөчөлүгү ошол. Бир тоону көрүп, экинчи тоонун эмесин элестетип коесуң. Көрбөйсүң да, бирок ошон үчүн элес менен жашайт. Кыргызча дагы санжыра менен жасап келген, ошон үчүн жер деп атпайсызбы? Жер бул программа. Жерге кандай адам баласы программа койсо, ошону жаратат. Анткени ал угат да. Жер угат, сезими бар деп атпайсызбы? Мисалы келип туруп, бир бактын өрттөйм, сындырам десең, коркунуч сезим жаралат анда. Эмне үчүн? Көрсө болот, физикасы да өзгөрүп атпайбы? Мына сууга дагы опыттарды коюп атып эле, мен сени жек көрөм десе, ал башкача структура болуп калат. Сени сүйөм десе, башкача структурасы болуп калат. Бул ошо да. Эми азыркы физиканын жетишкендиги бар, эми жерди пятая форма жизни деп коет, 5-чи формасы. Инертный деген кандай? Инертная форма жизни деп. Жашоонун дагы бир формасы. Ошону терең түшүнсөк, анан иштелет. Анан
өнүгөбүз. TikToктун кереги жок болуп калат да. Ушундай доор келет, моунун баары кетип, сөз да жок калат. Сөздүн кереги жок. Айтылып атпайбы, сүйүү жөнүндө сөз менен айтсаң, сүйүүнү булгаган болосуң деп. Сүйүү жөнүндө көп айтпаш керек. 5 жолу, 10 жолу сүйөм десең, сүйүү деген эмне экенин унутуп каласың сен. Баркы кетет. Баркы кетет. Муну мыйда наркы салт деп атып, жууп салып, төгүп салгандай болуп атпайбы? Ушунда сүйлөгөндө мындай абайлап сүйлөш керек. Анткени сөз бул программа. Айтып атпаймынбы, кыргыз ниетин карачы. Ой, бул уже действие. Бул ишке ашкан нерсе деген. Мунун ниети мындай болчу деп ошону менен баалап коет. Анткени иш ашырылдыбы? Ошо иштин аягын көрүп туруп, жыйынтыгын көрүп айтасың, мунун ниети ошондой болгон экен. Ошон үчүн азыркынын баары ачыкка чыгат, качан ниеттери иши ашканда чыгат да. Ошондон ачыкка чыгып калат. Ошон үчүн кыргыздар айтчы, аягында баарын билебиз. Баары ачыкка чыгып калат. Ниети кандай экен, бул аягы болсо, бул жашаган иштин жыйынтыгы чыкканда, анда ниетин билсебиз болот. Бул бат эле да. Кыргыз бүтүндөй жүрөк экен да. Өзгөчө элдик ошондуктан да бүт эле жүрөктө. Ошондуктан жана камалган айтып атпайсызбы, айымдарыбыз отурат, жарандар отурат, жаш балдар. Мунун кереги жок. Кыргыз айкөл болгон. Кыргыз абдан айкөл болгон. Мисалы биздин аксакалдарыбыз ошол азыркы айтып койсо, кыргызды таанытабыз деп. Кыргыз мындай болгон эмес. Бакай Манасты токтоткон жерлери болгон, бирөөнү саап аткан жерлерди. Бизде балким ошол жол көрсөтүп аткан данышмандардын жетишсиздиги болуп аткандыр. Бар. Бирок элге чыкпайт да. Барбы? Бар. Бизде бирөөнөн үйрөнүп атабыз да. Айтып аткан кишилер бар. Бирок ал кишилер кандай десем, жолуңду көрсөтөт, бирок калган сенин өзүңдүн, ар бир адамдын өзүнүн тандоосу да. Ушул жолго түшөмбү? Данышмандыгымды өнүктүрөмбү? Ички дүйнөмдү өнүктүрөмбү? Салты менен жашайынбы? Бирөөгө жакшы адам деген ким деген сөз да. Жакшы адам деген жок дегенде бирөөгө жамандыгы жок болсун. Зыян тийбесин. Зыян тийбесин, бул жакшы адам. Бирок бул ошо баягы өнүктүрө албайт. Жакшы адам болуп калат. Жок дегенде жакшы адам болот. Жок дегенде айкөл болот. Бири-бирибизге кечиримдүү болуп, алакандай элибиз. Азыр бизди баары коштуруп, бири-бирибизди уруштуруп коюшту. Мунун баары четтен жасалган нерселер. Өзбекстан менен болуп аткан иш-чаралар чет жактан жасалып атат. Тажикстан жактан чет жактан жасалып атат. Бири-бирибиздин ичинде ыдыратып, бүт чет жактан жасалып атат. Ошого алдырбай, айкөлдүк кылып, данышмандык кылып, салтка жараша биз-биздин мамиле деген сөз бар. Адам адам менен эмес, адам жада калса жаны бар, мал менен мамилеси бар. Жери менен, суу менен мамилеси бар. Ошого жараша иш алып барсак, башкача болот. Азыр мына чечим чыгарып атканда салт карашыбыз керек. Кыргызда ишеним качан кетет? Жерин бөөнүкү деп атканда эле уже ишенич кетет. Анткени биякта ойлойсуң, биз соглашение кылып атабыз, анан мындай алабыз, бирдемке үзүр алып калабызбы, чогуу иштетип калабызбы? Жок. Биз биякта иштебейт, жүрөк каршы болот өмүрдө. Мээ менен түшүнөйүн дейсиң, эми мына макул келишимге келип, мейли жерди ала берсин, тынччылык болсун десе, бирок жүрөгүң ордунда эмес да. Ордунда болбосо кантип жашайсың? Жүрөгүң ордунда эмес да, анда шайкеш эмессиң, анда сен бирдиктүүлүктөн чыгып кеткенсиң. Ошон үчүн мына ушундай эме болуп атат. Айта албай эле баягы ичинде буулугуп аткан эл, азыр ушу буулугуп атат эл. Азыркы мына жер маселесин салт менен чечиш керек. Терең ойлонуп, жер деген эмне? Чечилбейби? Чыдап коелук. 100 жыл, 200 жыл жата берсин. Бирок жерсиз кыргыз калып болбойт, эл болбойт, өнүкпөйт. Мына карап көрсөң, азыркы заманбап бир көз караш менен
эзотерикалык түшүнүк менен балким карай турган болсок, бизде мындай алдыңкы биринчи, экинчи чакрабыз эң көп иштейт экен. Киндиктен ылдый ойлонобуз, анан курсактын камын ойлонот экенбиз. Анан бул баш чакраны эле иштетет экенбиз. Анан такыр бул 4-чү чакрабыз иштебей атпайбы? Анан аны мен бир адамга жолуктум да. Аябай өлкөгө таасири күчтүү болгон адамга. Анан ушундай көкүрөгүнө тийип көргүм келди, аябай сыйпаладым ал кишини. Эми мындай энергетикалык жактан дейинчи. Ушундай сүйлөшкүм келди, такыр ача албай койдум да, көкүрөгүнө жете албай койдум. Эмне сөз сүйлөсөм дагы ар жагына жетпей койду. Сезимим менен аракет кылып көрдүм, жете албай койду. Дубал өрүп алгандай да. Анан бир робот сындуу эле ооз эле сүйлөп атат, ооз эле сүйлөп атат, ооз эле сүйлөп атат. Ар жагына колум жетпей койду да. Анан биздин азыркы карап турсаң, калың калк ошондой да. Аларга жана айттыңыз го, кыйкырсаң да үнүң жетпейт депчи. Балким бир ким айтып берди эле, бизге келген бир коноктордон айтты эле, ушинтип балдарыбызды алып кетип, аябай кыргызга каршы тарбиялап туруп, анан энесин чап, кенедей балдарын үйдө чапты, анан кайра кыргызга жөнөтүп ийгенде, энелер турду дейт, баарын кырып өттү дейт. Рыспай аба айтып берди беле, ушунда. 1000 бала деген. 1000 бала беле, ким айтып берди эле. Анан аягында бул 1000 бала деген жыламыш да. Комуздун үнүн укканда анан баягы коду ойгонду дейт да. Кыргыздын уйкуда, терең уйкуда жаткан ошол өзөгүн, ошол көкүрөгүн, ошол кодун, ошол сезимин балким ошентип биз дагы ошол уламышка карата комуз менен ойготобузбу, же эмне менен ойготобуз? Ленинградта жүргөндө илгери окуп жүргөнбүз. Анда кыргызча сүйлөбөйт элем. Мен баягы орус классты бүтүп, анан Суворовский училищени бүтүп, эметип калганбыз да. Анан ошондо уже окуя болгон. Невский проспекттен бар Ленинград, Санкт-Петербургда. Анан ошол жакта бир увольнениеда жүрсөк, курсант болуп. Алыс жерден ушул биринчи самоордун жытын сеңсеңендей болдум да. Самоордун жыты келди. Анан жанымда эки орус досум бар болчу, анан жүргүлөчү, ошол жака басып келсе, каяка бартасың дейт. Анан билбей эле ошол жака ичип баратам да. Анан жакындаганда бирөө терме терип отуруптур. Комуздун үнүн уккам да. Анан ошол жака барсам, анан бир юртталар турган экен, Дни Советской Киргизии деп болуп аткан да эмелер. Дни Киргизии, Дни Кыргызстана в России, в Ленинграде болуп аткан. Ошондо биринчи кирип, бир чыны чай иштик. Анан бир эже ырдап аткан экен, комузу менен ырдап берген. Ошондо биринчи жолу ыйладым. Ошондо биринчи жолу кыргыз экенимди түшүндүм да. Бул абдан өтө таасир бере турган нерсе. Бизде акындар бар. Адабиятта маңкурттар бар дейт. Жасотта чыңгыз айтмак маңкурт. Акын менен маңкурт бул бир нерсенин эки жагы. Акын кыргызды ойготот. Маңкурт атасын жоготот дейт. Атасын унутат, жерин унутат. Ошондуктан азыр мына акындардын заманы келген. Биздин акындарыбыз кыргыздын аң сезимин ойготпосо, ойгонгонго оор болуп калат. Биз жүрөктү ойготуш керек. Ошондуктан мына акындарыбызда да кайрылуу. Мен билем, аларды менен иштеп жүрүшөт. Ошо көкүрөктөрүн толтуруп, биздин данышман аталарыбыз бар, көсөмдөрүбүз бар. Ошолор акыл насаатын айтып, биздин акындардын көкүрөктөрүн толтуруп, ошол акындарыбыз элибизди ойготпосо, башка жол жок. Ар бир кыргыздын мектебинде эми сунуш катары да биз комуз үйрөнүшүбүз керек.
Ошол вибрация деп коет, ошого өтүшүбүз керек болуп атат. Аң сезимди ойготуш үчүн жүрөктү ойготуш керек. Жүрөктү ойготсок, анан ошол жака калгандары ойгонот. Айтып атпайм, мына сиз айтканыңыз жыламышта дагы мен өзүмдүн да турмушумда ошондой болгон окуя. Кыргыз болуп тааныганым ошол комузду угуп тааныган болуп болду. Эми бир эмем бар, мечта деп коет, кыялым да, ошол комузду үйрөнсөм деп жүрөм. Дагы ойгонорбу деп. Үйрөнүш керек да. Жанагы комуздун вибрациясы бул кыргыздын вибрациясын, кыргыздын эме кодуна ойгото турчу вибрация окшойт да, Ошо комуздун касиети ошол да. Комуздун касиети ошол. Бул кыргызга таандык. Кайсы кыргызды кырбасаң, комуздун үрүн дароо тааныйт. Эми мындайча айтканда, физика боюнча айтсак, колебание, жердин баягы колебаниясы 2 Гц. Комуздун музыканын жана октаваларда 2 Гц болот да. Мисалы азан айтканда дагы ошол жакта 2 Гц ошон үчүн тынч болуп калат атпайбы? Тынччылык деген бул резонанс деп коет. Эми физикада айтканда длина волны менен экөөнүн эмеси совпадать эткенде анан жок болуп кетет да, волна разрушается. Ошондо анан тынччылык жаралат. Комуздун касиети ошондо. Бул бир кам менен келген өзүнчө эме да, анан ошону укканда анан ойгоно баштайт. Ошон үчүн бул жыламыш жөндөн жөн чыккан эмес, бул болгон окуялар, эми өзүмдүн мисалымды эле айтып кеттим. Жана азыр Манас айтылып баштады. Анан Гиннеске киребиз деп аракет кылып атышат. Балким Манастын добушу деле алар бекеринен башка жакка чыкпай аткандар балким. Же ал нерсени туура көргөн жоксуңарбы? Эл экиге бөлүнүп калды го. Манас Гиннеске муктаж эмес деди, бирөө Манасты жайылтышыбыз керек деди. Кайсыңысы туура деп ойлойсуз? Ойлойсуң деген жөн туура эмес болуп калып атат да. Мен ошо биринчи укканда кандай сезим келди деген ошого болуп ишенем. Ойлойсуң деген туура эмес, опять башка кетирип атам мен, Манасты укканда сезим келди дейинчи анда. Көп сөз эми ал баягы ал кыргыздын сөзүнүн көптөрүн тааныбай калдык да биз дагы. Манасты айтылып аткан. Анан сезим эле калат көп элде. Биз жөнөкөй китеп окубайбыз, Манасты окуспайбыз. Анын тереңдигине жетиш кайсы болуп атат. Ошон үчүн сезим эле калган азырчы. Ошо сезим жөнүндө сөйлөйлү. Туура айттыңыз. Эми Гиннес кайда, Манас кайда? Гиннес деген ким бул? Манас Гиннеске муктаж эмес. Гиннес Манаска мукташтык болду. Манаш бул жөн эле бизге калган мурас эмес. Бул биздин программабыз. Бул цивилизационный программа десек болот. Бардык кыргыздын турмушу ошол жакта камтылган. Манасты кайып дүйнөгө кетишти деп айтылат да. Манас такыр кетип калган жок да, кайып дүйнөгө тирүү деген сөз да. Кандай болуп тирүү жүрөт? Бул биздин элибизде өзүнүн сапаты менен жашап жүрөт. Айкөлдүк, данышмандык. Жөнөкөй эле мисал көрсөтүп коелук. Биз тоодо жашаган данышман деп айтты да кыргыздарды. Тоодо эмне бар? Тоодо мөңгүлөр бар. Мөңгүлөрдөн суу жаралат. Ошо кыргыз эли ушу сапаты жок болсо, бул суунун башында жашабайт эле. Ушунчалык биз боорукер айкөл болбосок, ылдый жакта жашаган элди эч жагы эле суубузду сатып кыйнап коймокпуз. Кыргыз эч качан андайга барбайт. Ошон үчүн биз ушул жакта вазипабыздын бир ушу сууну сактап, жараткандан келген аманат бул суу. Экинчи аманат бул жер. Биз ошону терең түшүнгөндө башкача ой жүгүртөбүз. Бизге жараткандан берген аманатыбыз ошол. Суубузду сактап калган деген сөз. Бул элибизди дагы, эл дегенде суу да бир аллегория деп коет го. Элибиз суу. Ошо суунун сапаттарын, элибиздин сапатын
ушундай ички кенен бай дүнүйөсүн сактап алдыга улап келаткан муунга өткөрүп бериш бул аманат. Жерибиз да ошол. Ошондуктан биз суунун башында кыргыз эли турат. Бул биринчи вазипасын түшүнгөндө биз ошо менен эле өзбек эли түшүнгөн, муну да түшүнөт алар. Анткени бир да жолу болгон эмес кыргыз эли өзбекке суу бербей койгон деп, же ылдый жакта жашаган элдерге. Ошондуктан азыркы айтып атпайбы, жана Кемпир-Абадты бөлүп, граница кылып деген сөз. Кыргызга граница деген понятие жок. Чек ара койчу эмес беле? Биз кеңбиз да. Ачыбыз керек. Чек араны алып эмне кыласыңар? Болгондой бул калыптанып калдыбы? 91-жылы ошого келишимге келдик беле? 65-жылы ошондой чек ара болду беле? Жанагы 75-жылы биздин агабыз чоң атабыз болуп калат да. Сүйүнбаев ошону тактап кетти өзүнүн токтому менен. Ошондой кала берсин. Биз силерге суу беребиз. Жанагы платинаны чогуу эле иштетелик. Эчтекени бөлбөй эле. Бөлүп биз баарын алып алалык дегенде акыйкаттык ортосунда жоголуп кетет. Акыйкат жоголуп кетсе, анда бул эртең сыноо болот же жаза болот. Жашоонун мыйзамын бузуп атпайбызбы бөлүп? Биздики бизге калсын. Сиздердики сизге буйрсун. Биз түшүнүп атабыз аманаты, суу келип атат, топтолсун. Элиңиз көбөйүп атат, көрүп атабыз. Акыркы 5 жылда, азыркы келаткан 5 жылда муктаждык 40%га көбөйөт сууга Ферганский долинада. Аны деле түшүнүп атабыз. Ошон үчүн чогуу эле иштетелик. Чек араны бөлбөй эле коелук, биз беребиз. Баарына жеткидей кылабыз. Анткени бул биздин мүнөздө туугандар, кыргыздын кыялында да ошол, мүнөзүндө ошондой, өзөгүндө да ошондой. Мен билбейм, өзбек туугандар угуп атабы, угуп атса биз ошону менен бөлүшүп коеюн деп атам. Кайрылып. Сууну эч качан сизге буубайбыз биз. Берип турабыз. Анткени акыйкаттык, айкөлдүк, боорукерлик биздин өзөгүбүздө. Мындан кайтсак биз кыргыз болбой калабыз, анда калк болуп калбойбуз, эл болбойбуз, тарап кетебиз, жок болобуз. Биз сапатыбызды жоготсок, эл болуп жоголуп кетебиз. Анан жөн эле жерибизди алып аласыңар келип. Бизге андай кереги жок. Ушундай сапаты жок эл болсо, андай элге жери деле кереги жок болуп калат. Бул жер бошоп калат, тентип кетебиз анда. Бул терең нерсе, ошон үчүн салтты карайлы деп атабыз. Өзөгүбүздү карайлы деп атабыз. Биздин өзөгүбүздү өзүбүздүн сапатыбыз жасайт. Дүйнө таанымыбыз ошол, идеологиябыз да ошол. Дипломатия жагынан биз эч качан эч кимге теңешпешибиз керек. Биздин дипломатия бул ачыктык. Эчтекени биз каталбайбыз. Жада калса алдай албайбыз бирөөнү. Бул жакшы сапат. Биздин дипломатия бул ачыктык. Эмне үчүн? Анткени жүрөгүбүз ошентип атат. Сапатты жоготсок, анда эл болуп деле калыптанбай эле коелук. Анда биз жана айтып кетпеңиз, робот болуп калабыз чөң эле. Чайнаган, жеген, курсагы менен ойлогон, анда кыргыздын мээси курсакта деп айтышат. Ошол жака түшүп кеткенде. Анда элге жер деле кереги жок. Тентип эле жүрө берелик. Бирок өзүбүздү сактап калалык десек, ушуну сапаттарыбызды, ушу салтыбызды, ушу жашоонун жаратканын мыйзамыбызды өзөгүбүздө салып иштетсек, бир дем менен биз карама каршы турбайбыз. Бүт маселени акыйкаттык менен чече алабыз. Бизчи кыргыздар бүт энергиябыздын баарындай карап көрсөк, сыртка эле азыр төгүп атабыз да, саясатка, тигинин иши, мунун жеке жашоосу баарында эле жүрөбүз, бирок эч качан мындай өзүбүзгө кайтып, менчи деген нерсеге такылыр келбей атабыздан. Анан акыркы аңдоолорумда сыртка эмес, көбүнчө өзүмө көңүл бөлүп, өзүмдү өстүрөйүнчү деген сөзүм көп болуп кетти да, өздүгүбүзгө кайталычы деп. Бул туура кадамбы? Бул эң туура кадам. Биринчи суроо жаралат да, айтып атпайбы, мен киммин дегенден жаралат. Өзүңдү таануу ошол суроодон жаралат, мен киммин деп.
Анан экинчи суроо эмнеге жаралгам, жараткандын буйругу кандай, маңдайыма эмне жазылган, ошону изилдейбиз. Анан ашып кетсе, анан бул дүйнөгө бир тояк калтырып кетишибиз да. Бирок аялдыкы жакшы, уулуңуз бар. Уулуңузга туура тарбия берүү, жанакы сапаттуу жигит болуп өсүп чыкса, бул сиздин жарым вазипаңыз аткарылды деген иш. Ошондуктан азыр өзүнө караган бул абдан туура да. Мисалы биз бирөөнү айтпайбыз, тиги жаман, бул аман, тиги мынтип атат деп. Өзүбүздөн баштасак, тигилерге очередь жетпей калат. Өзүбүздүн жамандыгыбызды санап чыксак, мындай акыйкат тияка жетпей калабыз да. Ошондой да. Бирөөнүн карабай эле койчу, өзүбүздү карайлык. Биз менен эмне болуп жатат? Бул биздин өзүбүздүн тандообуз ошондой болгон. Биз өзүбүздүн ойлорубуз менен, ниеттерибиз менен, иштерибиз менен өзүбүздүн баягы тагдырыбызды өзүбүздүн колубуз менен жасап койгонбуз. Ошо түшүнүккө келгенде мен өзгөрө баштадым. Демек бул азыркы чыгаткан блогерлер, тренерлердин кайсы бир сонун пайдасы ар бир адамдардын көңүлүн сырттан алып өздүгүнө буруп атканы. Өзүңдү тыңшачы деп эле какшап атабыз го. Тыңшачы, эмне каалап атат боягың, ойло, мындай мээңе салбай, сезимиңе салчы деп атабыз го. Ошондой иштесе, анда акындар менен чогулуп алып чогуу иштешиң керек. Баарыбыз биз менен мына жолуккан кезде мусулмандар айтат дават айт деп. Дават айтуу деген мен түшүнүгүм ошондой да. Мен бирдемке болуп кетсе айтат, анчыкпай эле болчу аны, жамандабай, өзүбүздү карайлык деген сөз. Ошол менин оюмча бул эң бийиктик да, даваттын эң бийиктиги ошо да. Сөз тийгизбей эле өзүбүздү ойлойлук. Катасы болсо өзүнө барып айталык бетке. Ошондуктан көп кыйкырыштын кереги жок. Азыр башка заман келатат, башка доор келатат, жүрөк сүйлөш керек. Жүрөк сүйлөбөсө анда робот болуп жүрө беребиз. Баарыбыз бизди менен башкарат. Элибиз тентип жүрө берет. Бирок мындай болбойт. Азыркы мына менин байкоом боюнча элибиз ойгонгон, туура суроолорду берип атат. Баягы иман кирген аз эле калды. Дагы иштеп коюшубуз керек баарыбыз. Мындай ушул жака өзүбүздү карайлык, сапаттарды унутпайлык. Манасты окуганда ошонун сапаттарын карагылачы, ошого суктаналык, ошого умтулалык. Жанагы образдарды жаратабыз деп атпайбы, элестери жаратат деп. Элести ким жарата алат? Китепти окуган киши жарата алат. Китепти окуган киши элес жарата алат. Ошон үчүн китеп окуп атканда, манас окуп атканда болсо ошо элес менен анан ошого умтула баштайт. Ушундай болсом, ушул сапаттуу болсом деп. Мисалдар көп го. Бир киши жакшы болсо, анан өзүңдүн балаңды ошонун аты менен коюп коесуң. Сага окшош болсун, сендей болсун деп. Анан айтат, бирөө аба мына сиздин атыңызды мен уулум төрөлдү деп мага айтып атат да. Бир киши. Анан сиздин атыңызды коеюн деп атам, кандай дейсиз дейт. Мен айттым, бул мага жоопкерчилик да. Мен эми ошого татыктуу болушум керек деген сөз. Ошол бала мына ошонун атынан койгондо, ошондон сен ушуну жашооңду ушундай жашасың керек. Тиги бала өскөндө айткан, бул бала экенин жашаганы ушундай экен деп. Мен ушундай болом деп. Анткени бул ошондой закон ушинтип иштейт, элеси менен жашайт. Ошондуктан бирөө сенин атың менен коюп атса өзүнүн баласын, ал кишиге бул милдет да, мындай туура жашаш керек. Мисал көрсөтүш. Жаңы төрөлүп аткан балдар, бул жаңы муун кыргыздын жакшы сапаты, касиети менен келип атат деп ойлойсузбу же азыркы муундарды бирөө карап анализдедиңизби? Кандай сезим келет анализдедиңизби? Ар бир адам баарын билет, төрөлгөндө эле. Анын сезимдерин кантип кыргыз кылып койготобуз же өздөрү эле кыргыз кылып жараткан программа кылып жазып койгон деп атпайбы, уже маңдайы менен жазылып келет. Бирок жашоо учурунда ошол жараткан программанын өзүбүз агын карасын анан тандай баштаганда анан башталат да. Бирок все равно ошо программа алып келет. Бирөөнү сыноо кыйноо менен алып келет.
бирөөнү белек менен алып келет. Бул өзүбүздүн эркибиз. Кандай жолду тандайбыз. Сон. Рухубуз, духубуз, демибиз төрөлгөндө баарын билет. Бүт мыйзамдарды билет. Жараткандын мыйзамдарын билет, Алла Тааланын мыйзамдарын билет, табигат мыйзамдарын билет, баарын билет. Бир эле суроо, биз ошону угабызбы, рухубузду, демибизди? Же укпайбызбы? Же бияктагы отурган шайтандарга баш ийип кеткенбизби? Ошол. Сон агай. Жыргадым. Көкүрөк толду. Кыргыздын касиетин ойготуп, сезимдерибизди тыңшаганга мезгил келди. Бүгүн мына ошол теманын алкагында сүйлөштүк. Ар бирибиз көзүбүздү жумуп алып, көкүрөгүбүздү тыңшаганды, сезимибиз менен эсептешкенди көбүрөөк үйрөнсөк, абдан сонун болот эле. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, Аймен мырза. Сиздерге рахмат. Дайыма ушинтип көкүрөгүңүзгө монтип толуп калганда биздин каналга келип даават айтып кетиңиз. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, программабыз жакты. Кандайдыр бир көкүрөгүңүздөрдүн кылдарын термете алдык деп ойлойм. Сөзсүз түрдө оюңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Кандай сезимдер болду? Ошону жазып коюңуздар. Каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.